Эгерде сиз балаңыздын, өзүңүздүн, тамагыңыздардын бат-бат оорусун каалабасаңыз, анда сиз туздуу суу колдонуңуз. Ал эми туздуу сууну америкалык врачтар менен япон врачтары изилдешкен. Бул убакта япон окуучуларына туздуу суу берилген да, алар мурдуларын, тамактарын чайкап турушкан. Ал эми Американын окуучуларына туздуу суу берилген эмес. Ошонун ортосунда алар сравнивать эткенде Американын окуучусу абдан көп оорушканда, ал эми япондуктар аз оорушкан. Ошондо алар чечимге келишкен. Туздуу суу бактерия, вирустарды жууп, организмден тазалап турат экенин аныктаган. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, сиздер үйдөн буга эч кандай каражат кетпейт. Эч нерсе кылбайсыздар. Болгону кайнаган жылуу суу аласыздар дагы, 1 литр сууга дайындап койсоңуздар болот. Ага 1 кашык туз саласыздар. Үйбөй туз ар кандай болушу мүмкүн. Любойун алсаңыздар болот. Или үйдөгү туз өзүңүздөр колдонуп жүргөн, же болбосо морской туз, же болбосо кочкор тузу. Үчөөнүн бирөөсүн колдоносуздар. Ал эми пищевой сода, кадимки эле тамакка кошуп жүргөн пищевой сода. Ошодон жарым аласыздар дагы, аны аралаштырып коесуздар. Болгону муну сиздер күнүгө бир жолу жылуу түрүндө колдоносуздар. Мурдуңуздарды, оозуңуздарды бир жолу чайкап турасыздар. Для профилактики, бул алдын алуу, ооруганда эмес, ириңдегенде эмес, оору электе колдонуу керек. Ал эми балдарга болсо шприц колдонсоңуздар болот. 2 мл, 5 мл, 10 мл шприцтерди колдонсоңуздар болот. Муну кичинекей бала болсо 1 мл эле куюп койсоңуздар болот. Жууп мурдун. Ал эми тамагына болсо дагы набирать этип туруп, оозун ачтырып чайкатып койсоңуздар болот. Аркасынан суу менен жууп эч кандай кереги жок. Болгону жууп эле коесуздар. Эгерде видео сизге пайдалуу болсо, мага катталып, досуңуз менен бөлүшүңүз.